Салам достор, бүгін 11 май болып қалды. Бүгін тартышу видео ушул клубниканын ортосундагы чөптөр боюнча болот. Буга чейин былтыр жанагы самандарды ортосуна салып чыкканмын. Көбү сурашкан, эмнеге салып атасың, кандай ой максаттарың бар депчи. Оюм ушул чөп чыгарбайт болуш керек. Анан ушул жерде жаткан самандар чирип, кийин баягы жер бир аз семиреби деген ойдо кылгам да. Анан болбой эле чөптөр чыга берет экен арасынанчы, анча-мынча. Анан дагы бир оюм, жанагы жаан-чачын жааганда ушул ортосундагы топурак ылай болуп, мөмөлөр аябай көп байлайт да. Анан ошол ылай болуп калбасын деген ойдо кылгам. Башында самандарды бул жерге таштаганда аябай үйүлүп, мындай үрпөйүп, сон болгон, бирок кийин бара-бара жатып калат экен по-любомучу. Анан четтеринде анча-мынча топурактар чыгып калат экен, могу окшопчу. Жерлерден байкап атасыңарбы? Анан буну кылбай деле койсоңор болот деген оюм менен бөлүшкөм. Бирок мына кече жаан жаады да. Адан кийин жана бир аз башы чыгып алган чөптөр по-любому чоңоюп өсүп кетти. Анан жаан жаагандан кийин талаа полный ылай болду дагы. Анан эмне кылабыз, жөн отурбай давай мына чөптөрдү жулуп салабыз деп туруп келинчегим экөөбүз чыктык дагы. Жакшы да, мына ортолоруна жулсаң ылай болбойт. Жана чөптөр жулсаң да аябай жумшак, сон удобный экен. Ошо менен жулгулап эле ошол жерге таштап атабыз чөптөрдүчү. Карасаңар таптаза болуп, сон болуп калды да. Чөп көп чыкпайт, бир плюсу. Болбосо былтыр ушул убакта аябай чөптөр чыгып, жүдөп, киши салып ошондой кылганбыз. Быйыл ушундай эле болуп атат да. Ошол себептен саман эгерде болгон болсо колуңарда, салып койсоңор эч зыяны тийбейт экен. Арпа өсүп кетет, анан чычкан жеп салат, наркы деген адамдар да болгон. Андай эч кандай болгон жок. Болгону ошо чөп чыга берет экен бир аз. Анан салам достор, бүгүн 11 май болуп калды. Бүгүн тартышу видео ушул клубниканын ортосундагы чөптөр боюнча болот. Буга чейин былтыр жанагы самандарды ортосуна салып чыкканмын. Көбү сурашкан, эмнеге салып атасың, кандай ой максаттарың бар депчи. Оюм ушул чөп чыгарбайт болуш керек. Анан ушул жерде жаткан самандар чирип, кийин баягы жер бир аз семиреби деген ойдо кылгам да. Анан болбой эле чөптөр чыга берет экен арасынанчы, анча-мынча. Анан дагы бир оюм, жанагы жаан-чачын жааганда ушул ортосундагы топурак ылай болуп, мөмөлөр аябай көп байлайт да. Анан ошол ылай болуп калбасын деген ойдо кылгам. Башында самандарды бул жерге таштаганда аябай үйүлүп, мындай үрпөйүп, сон болгон, бирок кийин бара-бара жатып калат экен по-любомучу. Анан четтеринде анча